Саламатсыздарбы? Кутман кечиңиздер менен түз эфирде өлкө аймагынан алынган соңку кабарлар менен Ала Тоо маалымат программасы. Студияда Лунара Мамытова жана Мирлан Маматалиев бүгүн көрсөтүүбүздө. Энергетикалык көз карандысыздыкка жол. Датка кемен долбоорунун курулушу бүтүү алдында учурда акыркы тирөөчтөр коюлуп, аба чубалгылары тартылууда. Билими күчтүү миңди жыгат. Жалпы республикалык тестирлөөдөн 54 бүтүрүүчү эң жогорку балл алды. Аларга президент Алмазбек Атамбаев алтын сертификат тапшырды. Көлдөгү айрым эс алуу жайлары быйылкы сезонго ачылбай калышы мүмкүн. Алардагы чып калуучу жайлар талапка жооп бербейт. Шамалды сайда суу тартыш. Дыйкандардын эгиндери сугат суунун жоктугунан куурап кошумча түшүк жаратты. Датка кемен долбоорунун курулушу бүтүү алдында учурда акыркы тирөөчтөр коюлуп, аба чубалгылары тартылууда. Энергетиктер үчүн аба чубалгыларын тартуу кыйынчылык жаратты. Анткени зым карагаларды өтө бийик жерлерге жайгаштырууга жана ашуулар аркылуу алып өтүүгө туура келүүдө. Географиялык жактан оор тилкелерге тирөөчтөрдү орнотуу аракеттерине Гүлнара Касымбекова жеринде күбө болду. Жалал Абадтын Акман айылындагы Датка менен Кеминдеги көмөк жардамды бириктире турган аба чубалгылары тартылып бүтүп калды. Тагыраак айтканда 2 подстанцияны кошуу үчүн 929 тирөөч коюлушу керек. Учурда анын 917си орнотулуп, дагы 12си калды. Опоралар жалаң тоонун башына, чокуларга, зоонун кырларына коюлууда. Кыскасы энергетиктер үчүн аба чубалгыларын тартуу кыйынчылыкты жаратууда. Биз азыр Жумгалдагы 40 кыз белинде турабыз. Бул жакка тирөөчтөрдү тургузуу өтө оор болууда. Тагыраак айтканда, бул жактын рельефи татаал болгондуктан тирөөчтөрдү тургузууда көп кыйынчылыктар чыгууда. Тирөөчтөрдү коюудагы татаал трасса ушул 40 кыз бели. Климаты да оор болгондуктан бул аймакта иштин башталганына 2 гана жума болду. Белде дагы эле кар жатат. Аяктап калды июнь айы. 2 жума болду, ушул жерде техника коюп атып араң жолду ачышты да. Мына бүгүн ушул жерде араң жумуш эми араң жүрүп атат да. Эмне кар беле жолдо? Жолдун баары көчкү, кар кетпей калды. Быйыл катал, аябай катал болду да. Мына ушул жерде азыр 0 градус болуп атат. Климаты катаал жерге кубаттуу күчтүү тирөөчтөр коюлууда. Анткени шамалга жана жаан-чачынга туруштук бергендей болуш керек. Могул усиление барат атайын да. Себеби могул жерде 30 мм чейин ушул жерде кар туруп калат зымдаргачы. Ошол салмакты ошону көтөрүш керек. Шамалы болот, ошону көтөрүш керек. Үзүлбөш керек. Ошон үчүн атайын тартылган зымдар, столбор атайын, бүт атайын жасалган ушундай татаал шартка, катаал шартка эсептелген. Эң бийик жерге коюлган тирөөчтү 15ке жакын киши тургузууда. Бир опораны кураштырып, чубалгысын тартуу үчүн 2 күн кетет. Опора бул эң бийик жерде турат, 3186 бийиктикте деңиз деңгээлинен. 57 тонна өзүн салмагы 36 метр бийиктикте турат. 30 августта ири долбоор болгон Датка кемин толугу менен бүтсө, Кыргызстан энергетикалык көз карандысыздыкка жетет. Анткени ушул күнгө чейин Токтогул КЭСинде өндүрүлгөн электр жарыгы өлкөнүн түндүгүнө Өзбекстан жана Казакстан аркылуу келет. Бул өлкөлөргө транзит үчүн эле 8-9 миллион доллар төлөп жатабыз. Гүлнара Касымбекова, Эсен Турабукеев, Коомдук 1-канал, Жумгал району. Жалпы республикалык тестирлөөдөн 54 бүтүрүүчү эң жогорку балл алды. Билими менен ийгиликти багындырган абитуриенттерге президент Алмазбек Атамбаев алтын сертификат тапшырды. Мындан сырткары ар бир бүтүрүүчүгө планшет жана 10 000 сом акчалай сыйлык та берилди. Кесип тандоо алдында турган келечек ээлеринин кубанычына кесиптешим Элиза Нурматова күбө болду. Мамлекеттик резиденцияга келген бүтүрүүчүлөр түрдүү улуттун өкүлдөрү, республиканын ар кайсы облусунун тургундары. Аларды бул жерге башкалардан өзгөчөлөнгөн күчтүү билими бириктирди. 11 жылдык талыкпай окуунун жыйынтыгы алгачкы жемишин берди. Ийгиликке жеткендердин көпчүлүгү Бишкек шаарындагы мектептердин бүтүрүүчүлөрү. Мындан сырткары аймактарда да мыктылардын катарына кошулгандар аз эмес. Тиешелүү тараптар Кыргызстанда 5 жылдан кийин кандай кесиптерге суроо талап жогору болоорун иликтеп чыккан. Билим берүү жана илим министрлиги жаңыдан кесип тандагандарга өлкөдөгү олуттуу деген бир нече багыттарды сунуштайт. Айыл чарба, IT, мугалимдер, медиктер жана айыл чарбадан тышкары дагы легкая промышленность боюнча адистер керектүү болот деп ушундай маалымат берген бизге.
Министрликтин сунушу менен билимин тереңдеткен жаштар келечекте жумушка оңой орношот. Ошентсе да көпчүлүгү бала чактан бери кыялданып келаткан кесибинин ээси болууга шашылып турган чагы. Кыргызстандын вуздарына дагы көрүп атам жакшы университеттерин. Өзүм болсо чет өлкөдө окугум келет. Анткени чет өлкөдө жакшы билим алып, Кыргызстанга келип дагы салым кошкум келет. Инженерия бөлүмүн тандап жатам. Буюрса келечекте инженер бөлүмүн тандап, ошо Кыргызстандын элиме, жериме керектүү бир инсандардан болоюн деп алдыда максаттарым бар. Кардиолог болгум келет өзүм. Адамдарга жардам бергим келет. Азыр жүрөк оорулары аябай көп. 217 балл алдым. Славянскийге эле тапшырайын деп ойлоп жатам азырынча, бирок дагы чече элекмин. Жыл сайын бюджеттин 20% билим берүүгө жумшалат. Акыркы 5 жылда өлкөдөгү жогорку билимдүүлөрдүн жана чет мамлекеттерде билимин тереңдеткен жаштардын саны көбөйдү. Урматтуу менин балдарым, алдыңарда турмуштун абдан кеңири бир мейкиндиги ачылып атат. Эми Кудай буйруса тандаган окуу жайларга өтүп окуйсуңар. Билесиздер, кыргыздар дайыма билимди абдан бийик койчу. Дайыма абдан бийик койчу. Бул абдан туура. Анткени билесиздер, билектүү бирди жыгат, билимдүү миңди жыгат. Жөр адам дайыма ийгиликке жетишет. Жарым жолдо сынып калган, чарчап калган адам, ишенбей алган адам эчтекеге жетишпейт. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүнкү бүтүрүүчүлөр өлкөнүн келечеги. Алар жаңы коом түзүп, мамлекет менен коомдун ортосунда жаңы мамлекеттерди калыптандырууга тийиш экендигин белгиледи. Ошондой эле жаштардын каалаган тилегине жетүүсүн тилеп, насаатын берди. Бу турмуш жолунда силерге биринчи билим бергендерди, жардам бергендерди эч качан унутпагыла. Жагабы, жакпайбы, эне таңарга, мындай жакындарыңарга жакшы мамиле кылгыла. Кээ бирде бул биз ойлойбуз да, бул жакындар баары бир кечирет деп, абдан орой сөз айтабыз, кагып силкип салабыз. Чындыгында болсо баардыгы кечиримдүүлүктөн башталат. Бирөөңөрдү кечиргенге жакшылап үйрөнсөңөр, эч кимге эч кандай ачуу ичеңерден кармабагыла колдон келсе. Кечирип коюп жүрө бергиле, ошондо Кудай да силерди көтөрөт. Соңында баалуу белектерди алган бүтүрүүчүлөр эстеликке сүрөткө түшүп, бири-бирин алгачкы ийгилиги менен куттукташты. Быйыл өлкөдө жалпы республикалык тестирлөө 14-жолу өткөрүлдү. 2015-жылдын эсебинен республика боюнча 52.051 абитуриент тест тапшырды. Алардын арасынан 54 бүтүрүүчү 220 баллдан өйдө алып, президенттин алтын сертификатына ээ болду. Эми алар өлкөдөгү каалаган жогорку окуу жайына сынаксыз тапшырып, бюджеттик негизде билим ала алышат. Элиза Нурматова, Алтынхан Бабаев, Коомдук, 1-канал. Бүгін вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев Кытайга чектеш торугарт өткөрмө бекетинде болуп, анда аткарылган иштерден кабар алды. Ошондой эле ал Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын жана чек ара отрядынын учурдагы аракеттерине кызыкты. Теманын уландысы аймактык кабарчыбыз Бөлөкбай Шерембековдун материалында. Бүгүн өлкөнүн вице-премьер-министри иш сапары менен болгон Аксай жана Арп райондорунда абанын температурасы 0 градус түзүүдө. Ал эми кардын калыңдыгы 10 сантиметрге чейин жетет. Мындай көрүнүш бул жетелер үчүн анча деле таң калыштуу эмес. Мына ушундай катаал шарттагы торугарт өткөрмө пункту бажы биримдеги өлкөлөр үчүн да өтө маанилүү. Ушундан улам Россия өзүнүн 700 миллион долларлык грантын бөлүп, анын бир бөлүгү деңиз деңгээлинен 4 метр бийиктеги торугартта өздөштүрүлүүдө. Анткени менен мындагы айрым кызматтардын кийим качтардын дале толтур экендигин жашырып кереги жок. Биздин кабинеттерди алып опечатывать этишип, мындай бир модуль коюп беришти таможенный служба. Анын ичинде условиябыз жок такыр, же отоплениясы жок, же энди иштегенге шарттар жок да. Азырынча ушундай ыңгайсыздык байкалган торугарт өткөрмө пункту аркылуу күнүнө 10 000 тонна жүк ташылат. Ошону менен бирге эле экономикалык потенциалы бай Кытай менен карым катнаш алданча жеңил. Андыктан бажы биримдеги өлкөлөрдүн бул жерге кызыгуулары зор. Бирок ошол эле учурда алардын бизге болгон талаптары да жогору. Муну көңүлгө бекемтиген Кыргыз өкмөтү торугартчына эркештам өткөрүү пункттарын эл аралык стандартка шайкеш келтирүүнү негизги милдеттердин деп эсептейт. Имарат суук, мына жайдын күнү да суук болуп атат. Эгер кышка чейин биз жана капиталдык ремонтту бүтүрүп, жана жылуу татынакай шарт түзүп бербесек, биздин бул жерде иштей турган кызматкерлерибизге абдан оор болуп калгыдай да. Ошондуктан мына бажы кызматына мурунда тапшырма берилген эле, азыр мен дагы сурап атам, тездетип, мына долбоорду бизге тез берсе, жанагы смета расходун тез бере турган болсо, ошону жакын арада кыш келгенге чейин, кеч күзгө чейин бүт ремонттоо иштерин баарын бүтүрүп чыгышыбыз керек. Чындыгында алга берилген бул жумуштардын ыкчамдашы бир эле Кыргыз өкмөтүнүн эмес, ошол эле учурда бажы, чек ара кызматтарынын арымдуу аракеттерине жараша болмокчу.
Анткени алар менен Россиялык кесиптешилик ортосундагы эки келишимге ылайык Торгар төткөрмө пунктун реконструкциялоонун экинчи фазасына да ири сумма каралган. Тилекке каршы азырынча аны жүзөгө ашыруу боюнча аракеттер байкалбайт. Бөлөкбай Шеримбеков, Чулпонбек Абасов, Коомдук биринчи канал, Аксай, Өрөнү. Гөлдөгү эки райондун 16 пансионаты жана эс алуу жайлары быйылкы турист сезонго карата ачылбай калышы мүмкүн. Анткени алар 1-июлга чейин чып калуучу жайларын тартипке келтириши керек эле. Бул арада жаңы чып калуучу жайларды салууну өздөштүрүп алган ишкерлер кардар издеп убара. Алар мындай жайларды насыяга салып берүүгө да даяр экен дейт экология кызматкерлери. Кабарчыбыз Ширин Асанокунова атайын уюштурулган пресс-турга катышты. Мындагы биологиялык калдыктарды тазалоочу чыпканын абалы начар. Тетиктери толук эмес, барлары болсо жараксыз, айланасы ачык-чачык. Чып калуучу жайдын абалы мындай болбошу керек. Анткени ал эс алуучу жайлардан жана пансионаттардан чыккан саркынды сууларды тазалап, ал кийин сугатка колдонулушу керек. Чып калуучу жай сатууга даярдалып жаткан пансионатка караштуу. Аны коңшулаш жайгашкан эс алуу борбору сезон бүткөнчө деби жарага алып иштеткенин жатат. Бирок азыр быйылча иштеткенге биз жанакы атайын ошол службалар менен сүйлөштүк. Буюрса келип бир нечейин жасап беришет. Азыркы учурда бардык жайларда Союз учурунда курулган чып калуучу жайлар бар. Чып калуучу жайлардын абалы мына ушундай болуш керек. Советтер Союзунан калган болсо дагы жылына ремонттолуп турат. Экотехинспекциянын адистеринин айтымы боюнча Ысык көл районунда дагы 78 пансионаттын чып калуучу жайларынын техникалык тетиктери жарактуу жана эс алуучуларды тосуп алууга бүгүнкү күндө даяр. Ошол эле учурда Европа өнүктүрүү банкынан насыя алып, жаңы чып калуучу жайларды салып алгандардын саны өсүп жатат. Эмнеге болбосун, салууга кредит берем деген банк, салып берем деген ортомчулар турганда. Ал саркынды сууларды тазалай турган бизде тиги ачын сооружение болбосо кантип иштетесиң? Көлдүн биздин негизги максат көлдүн экологиясын сакташ. Негизги. Ысык көл районунда 9, ал эми Тоң районунда 7 пансионат быйылкы туристтик сезон күчөп жаткан маалда жабылып калышы мүмкүн. Анткени алардын чып калуучу жайлары санитардык техникалык нормаларга жооп бербейт. Бүт пансионаттардын баары, эс алуу жайларынын баары уже экологияны коргобой иштегенге болбостугун түшүнүп, уже бардыгы тең ачык сооружение салып башташты. Эгер салынбай, андай укпаган, жасабаган, кыймылдабаган пансионаттардын баары жабып иштебесин билишти. Бул талап бардык пансионаттарга бирдей тийиштүү. Белгилүү болгондой, көл жээгинде чиновниктердин дагы бизнеси бар. Алардын көбү чып калуучу жайларын оңдой элек. Албетте эс алуучу жайлардын иштебей турушу салык көлөмүнө дагы таасир берет. Алсак мурдагы жылы пансионаттардан жана жеке эс алуу үйлөрдөн бюджетке 178 миллион сом түшкөн. Ширин Асанокунова, Азамат Кыдыр Токтоев, Коомдук биринчи каналы, Ысык көл облусу. Бүгүн премьер-министр Баткен облусуна барып, сел кесепетинен жабыр тарткандар менен жолугуп, чек арага чектеш айылдарга да барды. Ал эми Жалал-Абад облусунун Кудуксай айылында дыйкандардын эгиндери суу ичпей куурап калды. Эми ушул маалыматтар менен Ош студиясы түз байланышта сөздү Оштогу кесиптешибизге берсек, Ак Тилек, Кутман кечиңиз менен. Рахмат, Лунара, Кутман кечиңиздер менен. Бүгүн премьер-министр Темир Сариев Баткен облусуна иш сапары менен барды. Алгач өкмөт жетекчи 8-июнда сел кесепетинен жабыр тарткан Лейлек районундагы Агарык айылынын тургундары менен жолукту. Андан соң Кулунду айыл аймагындагы Тажикстанга чектеш Кулунду Максат көпүрөсүнүн курулушу менен таанышып, түштөн кийин Баткен районундагы чек арага чектеш Көкташ, Аксай айылдарына барды. Сөз аймактык кабарчыбыз Адылбек Акматовдо. 8-июндагы күтүүсүз табигый кырсыктан Лейлек району 96 миллион сомдук зыяндарга кириптер болгон. 32 турак үй жарактан чыгып, 10 чакты социалдык объектини сел каптаган. Алардын ичинен Бешкент айыл аймагындагы Кайрагач мектебин жана үй бүлөлүк дарыгерлер үйү биротоло жарактан чыккан. Премьер-министр үйлөр жарактан чыккан 32 жаранга 200 миң сомдук жеңилдетилген насыянын сертификаттарын тапшырды. Бүгүнкү күндө эле Баткен обласы боюнча 43 объект мамлекеттин эсебинен, өкмөттүн республикалык бюджеттин эсебинен салынып аткан социалдык багыттагы объектлер бар. Мындан башка жолдор салынып атат. Мына айлантма жолдор салынып атат, көпүрөлөр салынып атат. Ош Исфана жолу жалпысынан bir 400 километрден ашык, bir 270 миллион доллардан ашык акча каралган. Өкмөт башчы Темир Сариев селдин кесепетинен жарактан чыккан Кулунду жана Акарык айылдарына кыска аралыкта көпүрө куруп берүүнү тийиштүү министрликтерге тапшырды. Андан соң Тажикстанга бара турган көз карандысыз жол каттамындагы Кулунду Максат көпүрөсүнүн курулуш иштери менен да таанышты. Бир көпүрөнү биз курдук 36 метр, каналдагы көпүрө 18 метрди тажик тарап курду. Эгерде бул көрүп турган көпүрө жакын аралыктарда иш жүзүнө бериле турган болсо, анда Лейлек районунун бир катар айылдары, Жаңы Жер, Бешкент, Маргун айылдарына
жергиликтүү калк көз карандысыз ээн эркин каттоого кеңири мүмкүнчүлүк алат. Күндүн экинчи жарымында өкмөт башчы Ош Баткен Исфана жолунун курулушу менен таанышты. Жолдун сапатына өзгөчө көңүл бурууга чакырган Темирсариев курулбай жатып сел бузуп кеткен жолдорду жол куруу компаниясы өз эсебинен кыска аралыкта бүтүрүүсүн тапшырды. Мынау эки жууп кеткен жер сабак болуш керек как раз. Салынгандан кийин мына суу келип жууп кетип атат. Аны азыр депти эмес, Минтранс эмес, мына бул подрядчиктердин эсебинен болот. Андан соң премьер учурда курулуп жаткан Көкташ, Аксай, Рабат, Аксай жолдорунун абалы менен таанышты. Чыр чатактын чордону болуп келген аймактардагы жол курулуштары өкмөт жетекчисин канааттандырды. Эл ишенип турса, эл колдоп турса, бийлик күчтүү болот. Кошумча 17 миллиард сом коштук бюджетке. Быйыл 68ден ашык 70ке жакын жаңы объектилер Кыргызстан боюнча тапшырылат. Кыргызстан боюнча 70ке жакын. Баардыгы ушу социалдык объектилер. Ушул больницалар, мектептер, мына балдар бакчалары. Мындан башка жолго 1 миллиард сом кошумча берип атабыз. Ушул райондук, областтык борборлордун, шаарлардын жана жергиликтүү бюджеттин эсебинде турган жолдорду оңдоп берели деп. Өкмөт башчынын иш сапары Кадамжай районунда уланат. Адылбек Акматов, Рысбек Мазайыт уулу, Коомдук 1-канал, Лейлек району. Жалал Абад облусунун Шамалды-Сай шаарчасындагы Кудук-Сай айылында дыйкандардын 145 гектар жер аянтындагы эгиндери суу ичпей курап калды. Бул жагдай айыл элин түйшүккө салып кошумча чыгашага кептеди. Баба дыйкандын эрте жаздан баштап кылган мээнети текке кетип, ала турган түшүм ойлонтууда. Шамалды-Сайдагы суга суу маселеси менен аймактык кабарчыбыз жеринде таанышып келди. Ушу жаздан бери ушу аракет кылганым, мына күзгүгө ушу бала чагам багам деп. Мамат Бараканов көп жылдардан бери дыйканчылык менен үй бүлө турмушун өткөрүп келет. Адаттагыдай бул жылы насыя алып 3 гектар жерге жашылча жемиш тиккен. 10 күндөн бери суудан таңкысыр жаралып, эккен эгинин 80% куурап калды. Кредит алып экенмин мен. 200 миң кредит алгам, 200 миң али 1 сомдо төккөнүм жок. 2 тонна дар алгам, 2 тоннанын да 50 миң алгам. 50 миң да ошондой кыймылдап айтырат ошо боюнча. Айрым дыйкандар күткөн суудан майнап чыкпагандан өз аракети менен суу ташып эгин сугарышууда. Бирок гектарлаган жерге минтип суу жеткирүү оңой эмес. Ушул көчөттөрдү кышы менен өстүргөнбүз. Баягы табигаттын немеси экен, анда болбостон кийин кайра дагы неме кылдык. Мына кайрылбаган жерибиз калбады. 15 күндөн бери суу жок бизгечи. Коондор болсо монтип бардыгы жарылып кетти. Неме болгондор болсо монтип соолуп кетти немелерибизчи, коондорубуз. Ал эми дыйкандарды сууга суу менен камсыз кылып турган Ноокен райондук суу чарба башкармалыгы электр кыймылдаткычтарынан эскири жеткендиктен керектен чыгып сууга иштерине кедергисин тийгизүүдө дешет. Деги эле суу чарба мекемесинин дээрлик бардык шаймандары 40 жылдан бери пайдаланып келгендиктен өз мөөнөтүн аткарып бүткөн. Акыркы убактарда эскилиги жеткенден бат-баттан бузулуп, элди да биздин суу чарба башкармасында көп кыйынчылыктарга алып келип жатат. Элдин талабына мүддөсүнө ылайык азыр двигательдерди оңдоп, түзөтүүгө берип, суу берүүгө даярданып жатабыз акыркы убактарда. Азырынча кургап кеткен талааларга убактылуу болсо дагы суу жеткирүү үчүн электр кыймылдаткычтар оңдолуп жатат. Бирок кезектеги субатка чейин жаңысын алып келип орнотуу аракети көрүлүүдө дейт суучулар. Байгаздар Айынкулов, Осмон Сыдыров, Коомдук 1-канал, Шамал-Сай шаарчасы. Кабарлар менен тааныштырууну Бишкек студиясы улантат. Лунара, сөз сизде. Рахмат, биз болсо программабызды Бишкек студиясынан улантабыз. Жакында эле Ак үй алдында конституцияга өзгөртүү киргизилбесин деп акция өткөргөндөрдүн артында кимдер турат деген суроо коомдо кызуу талкууланууда. Анткени акция демилгечилеринин бири президент өнөктөштүк топ коомдук уюмунун жетекчиси Нурбек Токтакунов өзүнүн кеңсесинде АКШнын Кыргызстандагы убактылуу элчиси Ричард Майлс менен жолукканы интернетке жарыяланды. Буга байланыштуу америкалык дипломат Катардагы бейөкмөт уюмдардын бир өкүлү менен эмне үчүн жолукканы, ар кандай суроо жараларын талдоочулар айтат. Теманы кесиптешим Мерим Бакир кызы улантат. Жакында эле укук коргоочу Нурбек Токтакунов менен АКШнын Кыргызстандагы убактылуу элчиси Ричард Майлс менен жолукканы боюнча видео интернетте жарыяланды. Тасмада элчиликтин номуру илинген унаа президент өнөктөштүк топ коомдук уюмунун кеңсесине киргени көрүнүп турат. Жолугушуу чынында эле болгонун Токтакунов далилдеди. Бүттү жок азыр, адилеттүү сот жок Кыргызстанда. Ошол үчүн мен ошол көңүл бурдум Американын элчилигин. Анткени Американын налогоплательщиктеринин акчасы ошентип жөн эле жоголуп атат, туура эмес колдонуп. Ошол боюнча биз сүйлөшкөн болчубуз. Ричард Майлсды түстүү революциянын атасы деп аташат.
Кыргызстан революциянын курмандыгы болуп калышы мүмкүндүгүн жана буга бир канча себептер бар экенин талдоочулар бекемдөөдө. Майлз ушул жылдын жазында өлкөдө парламенттик шайлоо өтөр алдында АКШнын Кыргызстандагы убактылуу элчиси болуп дайындалган. Дипломаттын дайындалган маалы дагы Кошмо Штаттардын Борбор Азияга болгон геосаясий кызыкчылыктарына каршы келген. Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдикке кошулуу алдына туура келди. Эксперттер белгилегендей, Америка өзүнүн глобалдык саясатында постсоветтик өлкөлөрдүн биригүүсүн каалабайт. Себеби кымырчы өлкөлөрдүн экономикалык жана саясий биримдиктер аркылуу күчтөнүүсү Евробиримдик менен АКШга чоң атаандаштык жаратат. Мындан башка дагы себептер арбын. Демек, буга чейинки ишмердүүлүгүндө чырдуу атагы менен белгилүү болгон Ричард Майлз бейөкмөт уюмдарды колдонуу аркылуу Вашингтондун кызыкчылыктарына дал келген сценарийлерин ишке ашырууну көздөшү мүмкүн дешет серепчилер. Биз АКШнын Кыргызстандагы элчилигине комментарий алуу үчүн кайрылдык. Бирок алар бош эместигин айтып, эртең кайрылгыла деп жооп берди. Ошондой эле Токтакунов өзүнүн социалдык баракчасына кайсы бир маалымат каражаттарына берген интервьюсун жайгаштырды. Анда укук коргоочу жакында болгон жолугушуу эч эле болору планданганын айтат. Биринчи жолугушуу 18 июнга деп белгиленген, бирок мен иштен колум бошобой унутуп калыптырмын. Биз жолугушууну 24-нө жылдырганбыз. Мен ал жака барбайм, алар өздөрү келет. Ал жака барганга менин убактым жок. Саясат талдоочулар болсо, жогорку даражадагы дипломаттын катардагы бейөкмөт уюмдун өкүлү менен жолукканы ар кандай суроо жаратат дейт. Бул деген мен силердин кыргыз мамлекетинин мындайча айтканда мыйзамын, абалын көзгө илбейм дегендикке жатат. Мен кайда барсам өзүм билем. Керек болсо Токтакуновдун кабинетинен сүйлөшөм. Эртеңки күнү силер посольствого чакырып алды дегендей, мен өзүм барам деген сөздү айтып атат. Бул чын айтканда этика жөнүндө бул жерде сөз салууга болбойт. Анткени бул жерде кызыкчылык бар. Американские дипломаты, которые... Бул деген АКШнын элчилиги Кыргызстандагы кырдаалды ар кандай нукка бурууга аракет жасайт дегенди билдирет. Себеби биз ЕАЭБтин мүчөсү болдук. Буга чейин америкалыктардын жогорку чиновниктери мурдагы СССРдин курулушуна жол бербейбиз деп айткан. Жолугушуу түштөн кийин болгон. Түшкө чейин Токтакунов бир катар саясий оппозициялык кыймылдардын өкүлдөрүнүн катышуусунда Конституциядан колуңду тарт деп кыйкырып, ак үй алдында акцияга чыккан. Митингге чыккандар Конституцияга кирип жаткан кезектеги өзгөртүүлөр адам укугун бузууга алып келерин билдирет. Шейшемби күнү парламенттин Конституциялык мыйзамдар боюнча комитети баш мыйзамга кирип жаткан өзгөртүүлөрдү референдум жолу менен бекемдей турган мыйзам долбоорун кабыл алды. Өзгөртүү киргизип жаткан демилгечилердин бири депутат Феликс Кулов. Белгилей кетсек, каршылык акциясына чыккандардан көбү Бишкекте 2 күнгө уланган бизге баары бир эмес форумунун катышуучулары. Алар демократиялык принциптер жана конституциялык реформа маселесин талкуулашкан. Ошондой эле форумду Сорос Кыргызстан фонду каржылап, ал үчүн ири өлчөмдөгү каражат бергени тууралуу маалыматтар айтылууда. Наши расходы, они в принципе покрыли только... Биз коомчулук менен бийликтин ортосунда байланыш болуусу үчүн колдодук. Биздин чыгым залды ижара акысына жана конокторду чакырууга кетти. Бул жөн гана грант эмес, биз жөн эле акча берген жокпуз. Айта кетүүчү жагдай, Сорос фонду буга чейин КТРК аркылуу кеткен долбоорун жаап, коомдук канал менен байланышын токтотту. Бирок ага карабастан КТРК долбоорлор менен иштешүүнү токтотпойт. Мерим Бакир кызы, Эсентура Быкеев, Коомдук 1-канал. Жогорку кеңеш акыйкатчыны кызматынан мөөнөтүнөн мурда бошотту. Мындай чечим бүгүнкү отурумда кабыл алынды. Тиешелүү комитеттин төрайымы Наталья Никитенко комитеттин бүтүмүн окуп берди. Анда Бактыбек Аманбаевди кызматтан мөөнөтүнөн мурда бошотуу боюнча 3 фракциянын чечимин колдогону айтылат. Эске салсак, акыйкатчынын жылдык отчету канааттандырарлык эмес деп табылган болчу. КТРКнын байкоочу кеңешинин кезектеги жыйыны өттү. Анда негизинен байкоочу кеңештин мүчөлөрү менен КТРКнын кызматкерлеринин Баткен жана Ысык Көл облустарына болгон иш сапары жана каналдын элеттеги көрүүчүлөр менен болгон жолугушуулар талкууланды. Байкоочу кеңештин төрагасы Абды Саттаров КТРКнын башкы директору Илим Карыпбековго көрүүчүлөр тарабынан айтылган сын пикирлерди жеткирди. Анын айтымында элеттиктер өлкөнүн башкы каналдарынын биринде жерлердеги жакшы жаңылыктар көбүрөөк берилишин талап кылууда. Маселен, Ысык Көл облусунун тургундары туристтик сезонго карата эс алуучу жайлар пансионаттардын дегеле жай мезгилиндеги ишмердүүлүк тууралуу кенен чагылдырууну өтүнүүдө. Эгерде оперативный бир нерсе болуп калса, событие болуп калса, берсе болот.
Атак болбосо региондорго бөлүп туруп, мына бүгүн сен чыгасың, эртең сен чыгасың, давай мынауны даярда деп туруп, редакциядан атайын жана Тамара Гусейн айткандай, тематикасы боюнча дагы, башкасы боюнча дагы айтса болот. Бирок мен ишенем, что башкы редактор ошондой эле немеде иштеп атканын. Бирок муну активдештириш керек да. Алардан талап кылыш керек. Элге пайда алып келе турган кичи долбоорлорду өнүктүрүү максатында семинар башталды. Анда Кыргызстан, Орусия, Казакстан жана Тажикстандан келген жарандар өз долбоорун жактап берди. Семинар медиа лаборатория жана социалдык инновация деп аталып, Интерньюз тарабынан уюштурулган. Сунушталган долбоордун мыктылары аныкталса, аны ишке ашыруу үчүн уюштуруучу тарап каражат бөлөт. Мындан тышкары долбоорду натыйжалуу жазууга жана аны аткарууга үйрөткөн эл аралык серепчилер өз тажрыйбасын бөлүшүүдө. Семинарда ар кайсы багыттагы технология аркылуу колдонуучу долбоорлор сунушталууда. Мисалы, өспүрүмдөр арасындагы өз өмүрүн кыйгандарды алдын алуу жана жардам берүү, телефонго балдар үчүн кыргыз тилиндеги өнүктүрүүчү программа киргизүү сыяктуу долбоорлор. Биз балдар контентине көңүл буруп атабыз, балдар үчүн. Ал жерде жомок болушу мүмкүн, ыр болушу мүмкүн, көңүл ачуучу башка кыргыз тилиндеги мүмкүн оюндар болот, приложение ошол жүктөлөт. Мындайча айтканда, обратный связь, анан кийин аларга таанып билүүчүлүк нерсени ошо телефондук приложение сунуштап атабыз. Бешемби күндүн негизги кабарлары мына ушулар. Маалыматтар менен ошондой эле биздин сайттан да тааныша аласыздар. КТРК Чекиткеji сайты аркылуу биздин программаларды онлайн түрүндө да көрө аласыздар. Акыркы кабарлар, урунттуу жана кызыктуу окуялар биздин сайтта. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта болуңуздар. Саламатта калыңыздар.